Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун күйөрмандары. Бүгүн Билерман Ордонун тарыхында студияга Бишкек лигасынын командасы келип, биринчи оюнга тартуу алдында турат. Мен ушул учурдан пайдаланып, Эмил Баканов жетектеген интеллектуал командага жеке жана клубтун атынан ыраазычылыкты билдиремин. Бүгүн Бишкек лигасы премьер лигага болгон атсалышуусун баштайт. Бул команда курамы кимдерден куралган, кандай оюн көрсөтөт биз алдыда билебиз. А мен болсо команданы Ордого чакырууну баштасам. Демек, бүгүнкү оюнга Ашырбек уулу Толубай чакырылат. Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин лингвистика факультетинин 3 курсунун студенти. Давут Бекболотов, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дарылоо иши адистигинин 3 курсунун студенти. Махмудали Султанов, Кыргыз улуттук университетинин физика жана электроника факультетинин 4 курсунун студенти. Алы Примов, Кыргыз улуттук агрардык университетинин агрономия факультетинин бүтүрүүчүсү. Мухаммедали Эгембердиев, Арабаев атында Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык укуктук билим берүү факультетинин 4 курсунун студенти жана команданын капитаны Эмил Баканов, Кыргыз мамлекеттик университетинин магистри, жеке ишкер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз команданы азыр тааныштырдык, көрдүңүздөр. Дээрлик көпчүлүгү ушул жогорку окуу жайларынын студенттери, бирок булар буга чейин ушул Бишкекте өткөн интеллектуалдык оюндарда, брейн рингтерде активдүүлүгүн көрсөтүп, мүмкүн болушунча ушул Билерман Ордонун Бишкектеги клубтарын түзүүгө булар өтө чоң салым кошкан. Ушул учурдан пайдаланып, мен Эмил мырзанын өзүнө, ушул командага клубтун атынан ыраазычылыкты билдирип коеюн. Эмил мырза дагы ушул Билим Майдан деген интеллектуалдык атайын клуб ачып, Бишкек шаарында ушул Билерман Ордону улап, ошол жерде бир топ жаштардын башын бириктире алды. Маанаңыздар кандай? Мына бир даярдыктар кандай? Ушул боюнча бир кыскача бир сөз кылсаңыз экөөбүз. Негизинен команда оюнга ар тараптан даяр. Негизинен команданын алдында мына бир нерсе бизди ойлондуруп турат. Бул болсо команданын бул жерде биринчи оюн өткөрүп жаткандыгы. Бирок биз ойлойбуз, өзүбүздүн акылдар эметибиз, күчтөр эметибиз оюнду жакшы, мыкты өткөргөнгө толук жетет деп ишендире аламын. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Бүгүн эрежеге ылайык команда премьер лига атсалып жатканы үчүн акча байгеси коюлбайт. Бирок кайсы телекөрүүчүлөр бүгүн бул командага каршы ойношун мен алдын ала азыр бир жолу айтып койсом. Демек, бүгүнкү оюнда Эмил Чыныбеков Алабука районунан суроо жөнөткөн, Алмаз Сабитахунов Нарын шаарынан суроо жөнөткөн, Чынары Тагаева Жалал Абад шаарынан, Александр Герасименко Россиянын Новочеркасск шаарынан, Дамир Шерматов Өзгөн районунан, Назима Дубашева Бишкек шаарынан, Байыш Маматов Чоң Алай районунан, Нурдин Элмирбек уулу Ош шаарынан, телекөрүүчүнүн фото сүрөтү жок, Нурлан уулу Нурилем Ош шаарынан жана Кутман Зиреков Бишкек шаарынан. Мына ушул телекөрүүчүлөрдүн суроолору жана Блиц раундтагы телекөрүүчүлөр бар. Биз анда эмесе оюнду баштаганбыз. Биринчи раундда сиздер Блицке туш келдиңиздер. Демек, команда жалпы ойнойт. Эрежеге ылайык 20 секунда убакыт берилет Эмил мырза. 20 секунддын арасында сиздер табышыңыздар керек. Үчөөнү тең тапсаңыздар, сөзсүз түрдө 1 упай аласыздар. Команда даярбы Эмил мырза? Команда оюнга даяр. Биринчи суроо Ош шаарынан Сабырбек Атабековдун
суроосу берилет. Урматтуу билермандар. Билесиздер, учактарда ар кандай абалга ылайык авариялык учур болуп кала, башка учур болуп кала, сөзсүз кара кутусу болот, туурабы? Эмне үчүн учактарга орнотулган кара куту ток сары түстө болот? Эмне үчүн? Кетти 20 секунд. Көзгө көрүнүп эмеспи? Мисалга, самолет авария болгон учурда көзгө жакшы чагылбайбы? Күндүн нурун жакшы чагылтат мүмкүн. Сары түс. Ток сары. Мисалы бул кара кутучаны деген элестетип эле кара кутучу айырмалуу эч ким тийбейби ага дегенде маани эмеспи? Кара куту деп эч ким маани бербейби. Жок, тапканга эле септегенде самолет бурганда алып тапыш керек да, тапканда биринчи кара кутуну табыш керек да. Ыңгайлуу болуш үчүн. Эмил мырза. Биринчи билет раунд биринчи суроосуна Бекболот Даудтан угабыз жооп. Урматтуу барчу, биздин оюбузча, бул сиз басым жасалып айтылып аткандай ток сары түстө болсо, ток сары түстү билебиз, биз көзгө өтө мындай жакшы чагылат да. Ал эми бул кара куту негизинен кырсыкка учурап калган учурда керек болот. Ал эми кырсыкка учураганда ошол самолеттин калдыктарынын арасынан бул кара кутуну таап алууга оңой болуш үчүн ушундай түстө болгон деп ойлойбуз. Биринчи суроонун жообу туура. Жакшы. Көзгө дароо көрүнүш үчүн, айырмаланып туруш үчүн ошондой ток сары, эми орусча муну оранжевый цвет деп коебуз, ушундай түстү берген. Экинчи суроо. Максат Курбанбеков Баткен шаарынан силерге каршы суроо берген. Александр Македонскийге улуу падыша Дарий бир кап күнжүт өсүмдүгүнүн уругун жөнөткөн. Ага жооп катары Александр Македонский бир капка кара калемпирдин уругун жөнөткөн. Урматтуу билермандар, бул жерде алар бири-бирине кандай аскердик бир маалыматтарды билдиришкен? Кетти 20 секунд. Мөөнөтүнө мурда жооп даяр, урматтуу алып баруучу. Билет раунддун экинчи суроосуна Мухаммедали Игамбердиев жооп берет. Мухаммедали Игамбердиев. Суроого жооп. Булар улуу Дарий өзүнүн аскерлеринин санын күнжүт берип көрсөткөн, аскерлеринин санын менде көп деп көрсөткөн. Александр Македонский болсо менде моунча деп туруп азыраак аскерлеринин санын билдирүү үчүн калемпир менен жооп берген. Бул жакта алар аскердик ошо сандарын бири-бирине айтып жаткан кези, билдирип жаткан кези. Эмне үчүн кара калемпир менен жөнөтүп атат? Ал деле күнжүт менен жөнөтсө болбойбу? Жок, себеп дегенде неме кара калемпир деген азыраак да, бирок сапаттуу деген маанини билдирген да. Тагыраагы аз да болсо күчтүү деген. Экинчи суроонун жообу да туура. Урматтуу билермандар, бул нерсенин шыйпыры жок, бирок жыгачы бар. Ичикенен керек болсо ажатканасы менен, бирок бир эле адам батат. Эмне жөндө сөз кетти? Кабыр болушу мүмкүн. Кабыр болушу мүмкүн. Ичикенен ажаткана бир эле адам батат. Кабыр. Ажатканасы да бар. Ажатканасы. Жыгачтан атат. Демек кабыр. Ажатканасы бар. Табытпы же жок? Табыт. Жок, ажатканасы бар деп атат. Шипыры жок, жыгачы бар. Жыгачы кандай вариант бар? Уя калсын. Бирок адам эмес да. Адам атпайт. Табыт эмеспи? Мисалга жуундуруп неме кылат адамды. Же кабырбы? Кабырга чейин алып барган табыт болушу мүмкүн, же кабырдын өзү болушу мүмкүн да. Дагы варианттар бар, кандай болушу мүмкүн. Табыт эле го дейт бул жерде. Бирок ажаткана жок болуп. Эмил мырза, Жыгачы бар. эмне жөнүндө сөз кетип атат? Шыйпыры жок, жыгачы бар. Ажатканасы менен деп атат. Ичикенен бирок бир эле адам батат, эки адам батпайт. Бул эмне? Урматтуу алып баруучу, үчүнчү суроо бир аз көбүрөөк ойлонууңузду талап кылды. Эмил мырза. Үчүнчү суроого жоопту Махмудали Султанов жооп берсин. Махмудали Султанов. Суроосуна жооп катары биздин команданын токтолгон жообу бул табыт болууда.
Табыт. Бизде акыркы жооп ушул. Табыт. Ооба. Ажатканасын кайсы жака койдуңуз анда табыт болсо? Мейли, мен сиздерди кыйнабайын. Булар бардыңыздары чоңойгон кадимки бешик. Урматтуу билермандар. Ешерс эмес. Билис раундтун 2 суроосу туура, бирөөсү туура эмес болуп калды. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Кутман Зирековдун дагы бир суроосу. Ата атаса кут сүйүнөт деп ушундай туш келип калды окшойт. Урматтуу билермандар. Данышмандардан ушундай сөз бар экен. Ачуун келгенде акыл керек, башка көйгөй түшкөндө сабыр керек. Кайырдуу иштер үчүн эмне керек? Кетти минута. Жүрөк керекпи? Берешендик, жомарттык, берешендик. Зекет, мисал, зекет бергенде мисалы да сөзсүз түрдө байланыш болуп атат. Бул жерде сапаттар кетип атат да. Берешендик Жомарттар сиздерде. Эрк менен жомарт экөө бир эмне керек? Жок, эрк бөлөк да, эрк башка иштерге, башка эмелерге сапаттарга менен берешендик варианттар бар. Тагын жүрөк, жер жүрөк мындай. сабыр, ачуу кеткен акыл керек. Байлык болуш керек. Материалдык бул жактан болбой, бул жерде акыл да, сабыр да аны Жок, бай эмес, мындай берешендик болуш керек. Берешендик, бул ачыктык. сапат боюнча болсо, Сапат боюнча. берешендик. бир сөз менен берешен же жомарт. Жомарт, берешендик. Берешендик. Дагы. Сапатка, сөз сапатка байланыш керек болот да. Кайрымдуу иштер эмне? Иштерди кимдер жасайт? Кимдер колдон келет? Негизинен байлар гана жомарттар, берешендик. Оорукан адамдар да көп. Эмил мырза. Талкуу жараянында бир нече варианттар келди экинчи суроо боюнча. Урматтуу алып барчу, экинчи суроого өзүм жооп берем. Кайрымдуу болгууга адамда кайрымдуу болууга материалдык байлык же болбосо материалдык бир кайрымдуу иш негизинен ушундай бир натуралдык же бул акчалай материалдык жардам аркылуу ишке ашат. Албетте андан келип чыгып карасак, бул жерде байлык же болбосо каражат болуш керек. Эми балким алтын ушундай эме болуш керек кайрымдуу иш жасаш үчүн деген ойго келип турабыз. Ушундай жооп беребиз. Жооп кабыл алынат. Акыл керек, кийин сабыр керек. Ал эми кайрымдуулук иштер үчүн адам шашылуу керек. Эмил мырза. Көйгөй түштө сабыр кыл дейт, кайрымдуу иште шашыл дейт. Эмил мырза. Жарыш шашыл. 2-0 эсеп. Оюнубуз болсо улантылат. 3-чү раунд. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Көптөн бери дресс коддо жүрбөгөнгө башкача сезип атам. Билбейм. Балким ушуга. Ийгилик каалайм. Рахмат. Ийгилик каалайм. 3-чү раунд. Нурлан уулу Нурилем силерге каршы суроо берет. Ош шаарында жогорку кучалардын биринде кино адистиги боюнча учурда окуп жаткан убагы мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Мындан бир нече жыл мурда Европада бир тарыхый окуя болгон. Тагыраагы 30 жыл мурда Европанын бир шаарында Америка Кошмо Штаттарынын 40-чы президенти Рональд Рейгандын бир балканы кармап түшкөн сүрөтү массалык маалымат каражаттарында интернет айдыңында катуу талкууга түшкөн. Ал жердеги сүрөттө Рональд Рейган колуна балка алып, кайсыдыр бир иш чарага катышып жатканы чагылдырылган.
30 жыл мурда. Демек 2019-дан 30 жылды алып салыш керек. Урматтуу билермандар. Рональд Рейган кайсыл тарыхый иш-чарага катышып жаткан болгон? Кетти. Талкуу кылайлы. 89-жыл. Бактара кыйышы мүмкүн. Жок, эме бул жерде болгон согуштун бүтүп аткан учуру Берлин дуалынын бузуп аткандагы эмеспи? Балка болсо. болушу мүмкүн. 89 жылда тура келет. Берлин Рональд дуалы. Рейган президент болгон Американын учурунда. Талкалап бузуп аткан учур эмеспи? Эмне үчүн ал интернеттен талкуулаш керек? Берлин учурунда. Эми Рейкьявиктеги окуя, мисалы 87-жыл дейли. Бирок конкреттүү түрдө 30 жыл деп атат бул жерде алып баруу үчүн. Бирок 89-жыл эсептегенде как раз эме Берлин стенасы бузулган. Эмне үчүн ошо именно АКШнын президенти талкууга алынып атат? Балкан менен ал жакты баштап бериши мүмкүн. Баштап бериши мүмкүн. Дагы кандай болушу анткени мүмкүн. ГФР дайыма батыш карап турган, ГДР болсо дайыма СССРди карап турган. Бул жерде Балканы менен кылып аткан себеби дагы СССРдин гербинде балка бар. СССРдин өзүнүн балка менен кылган ишин балка менен бузуп атат. СССР Берлин дуалын жабып алганда өзү тосуп алган. 89 жыл. Германиянын чыгыш тарабы Берлин тарапты. Башка варианттар. Балка эмне себептен? Эмне үчүн именно Талкуу балка? жаратуу. Балка Гербинде бар. Делек СССР делегинде башталыш. Гербинде эле. 30 жыл. Дагы кандай болушу мүмкүн? Балка нерсени бузуу үчүн колдонулат. Президент болуш үчүн бузулгандар болот. Андан кийин ал Эмил мырза. 3-чү суроого жоопту өзүм жооп беремин. 30 жыл деп тагыраак айттыңыз. 30 жыл мурун биз билебиз Европадагы же болбосо чоң тарыхый окуя болгон бул Германиядагы курулган Берлин дуалынын бурулушу же болбосо Берлин дуалынын кулашындагы чоң бир тарыхый окуяга катышып жаткан учуру президенттин. Ал эми балка тарабынан эмне себептен катышып кармап турган деп суроо берсеңиз, ага да айтышым мүмкүн. Албетте бул ошол Берлин дуалында бузууга мисалы СССР тарабынан, Советтер Союзу тарабынан курулган дуалды бузууга катышып жатат деген. Бул албетте бул чоң саясатта, чоң бир эмеде, чоң бир орунга ээ, албетте бул идеологиялык дагы чоң бир максаты бар. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, президенттин түздөн-түз Берлин дуалынын бузулушуна, кулашындагы иш-чарага катышып жатат Рональд Рейган. Жооп кабыл алынат. Рональд Рейган ошол дуалды бузууга катышкан. 2-1. Жана 4-чү раундга старт беребиз. Өзүңүздү кандай сезип атасыз оюнчу катары? Эч кандай толкундануу жок. Буюрса, жеңүүгө өз салымымды кошууга аракет кылам. Ийгилик. Сиздерге каршы Жалал Абад шаарынын Чынары Тагая суроо жөнөткөн. Мен суроосун окуйм. Рояль же пианино ойногондор барбы? Музыка жаатында билим алып жаткан жана иштеп жаткан билерман жок. Байкап көрсөңүздөр, рояль жана пианинонун жалпы сырткы көрүнүшү негизинен окшош. Экөөсүнүн көрүнүшү, жайгашышы, буттарды иштетүүчү педалдары негизинен окшош. Бирок экөөсүнүн өзгөчө ички түзүлүшүндө айырма бар. Рояль менен пианинонун айырмасы эмнеде? Кетти мынта. Чыгып турган трубаларында эмеспи? Роялдан труба чыгып турабы? Чоң Эмне? рояль пианино болсо кичинекей бир кичи залга болсо. Бир эле адам ойнойт пианинону. Ичиндеги айырма да. Ичиндеги айырма. Роялга билесиздер, көбүрөөк адамдар кармап иштетишет го музыканы роялда. Эмне ичинде кандай структурасы? Демек, бир аз катуураак үн чыгара турган нерсе керек экен да роялгачы. Пианино болсо бир аз акырыныраак звук чыга берет, боло берет экен. Анда катуураак үн чыгара турган нерсе эмне? Роялда базындай артынан трубалар чыгып турбайбы? Жана ошол эми айырма эмеспи негизинен эле? Пианинода андай эмелер көргөнбүз. Ички структурасы кайсы деталь ашыкча айырма. Балдар. Ошол трубаларды бириктирген эмеге, пианинога бириктирген бир түтүк барбы? Аба айдай турган же
усилитель жогору ошого жеткирип бере турган роялда бар Койло өрөт го. азыр микрофон бар мисалы микрофон жарган роял Демек роялга микрофон кереги жок. демек эмне үнүнө токтолдук ичинде бар Эмил мырза, рояль менен пианинонун кандай айырмачылыгы бар ички түзүлүшүндө? Бул суроого жоопту Махмудали Султанов жооп берет. Махмудали, Угуп жатам. жооп бериңиз, кулак сизде. Роял жана пианино. Бул жерде командалашыбыз Алы мырза айтып кетти. Роял бул чоң залдарда ойнотулат деди. Пианино болсо кичинекей залдарга ылайыкташтырылган деди. Башкача айтканда, мындан жыйынтык тыянак чыга турган болсок, роялдын натыйжасында биз чоң залга ылайыктуу үндү ала алабыз. Мындан келди үнү өтө бийик чыгат. Пианино болсо кичинекей залдарга деле ылайыкташтырылган деп айтып жатышат. Демек, бүтүнгө келе турган болсок, роялдын ичинде звуктун көлөмүн же болбосо звуктун көрсөткүчүн бийиктетүүчү, орусча айтканда усилитель бар деп ойлойбуз. Мен туура жоопту айтам. Бул жерде маселе роялдын жана пианинонун механикалык бөлүктөрү жана алардын негизинен кылдары жөнүндө. Сөзсүз түрдө буларда кылдар бар. Бирок роялда кылдар горизонталдык багытта жайгашса, пианинода вертикалдык багытта жайгашкан. Урматтуу билермандар, айырма ушул жерде. Ошон үчүн экөөсүнүн текке каршы бул жооп да туура эмес. Азырынча эсеп 3-1. Төртүнчү раунд. Технологиялар университетинин 3-курсунун студенти. Жакшы ийгилик сизге. Демек, 5-чи раунд сиздерге каршы Новочебоксар шаарынан Александр Герасименко. Телекөрчү сиздерге каршы төмөнкүдө суроону берген. Урматтуу билермандар, бул категорияга кирген адамдардын психикасы бир калыптуу деп дагы айтыш кыйын. Өздөрүн башкаруу маселеси дагы толук кандуу эмес, эмоционалдуу болот. Реалдуу жашоодо булар көп деле мындай бир ачык мүнөз болуп, канаттануу менен жүрүшпөйт. Реалдуу жашоодо депрессияга көбүрөөк чалдыгат. Социалдык ар кандай фобияларды өздөрүнүн адат кылып алган бул категориядагы адамдар. Бирок ушул категорияга улуу муундарга караганда жаштар көбүрөөк кирет. Ошондой эле алар өзүнүн ден соолугуна кам көрүү маселесин дагы өтө мындай бир кайдыгер, жеке гигиенасына дагы маани бербейт. Анткени бул нерседен алардын колу бошобойт. Барып алардын салмагы дагы жоголот, уйкусу бузулат, жакын адамдар менен баарлашуусу азаят, алар менен кээде уруша да кетет. Урматтуу билермандар, булар кайсыл категория адамдар? Эмне менен алек болот булар? Эмне менен кеттиңиздер? Киберспортсмендер. Counter-Strike ойнаган адамдар Эмнеге психикасы бир калыпта. Себеби ал виртуалдуу дүйнөгө кирип кетишет. Виртуалдуу компьютердин ойунга. Башкара албайт. Башкара албайт. Интернет жагынан Интернетке реалдуу жашоодо эмоционалдуу. анан жаштар булар, жаштар себеби. Негизинен Реалдуу депрессия дейт. Депрессия жашоодо депрессия. ошо депрессия менен жүрөшүп, компьютер жок болсо, интернетке байланып калганда үй-бүлөсү менен да мамиледе Мен ойлоп атам, компьютерден же телефондун маңдайында отурган эмгектенген бир категориядагы адамдарда киберспортсмен, башка вариант, киберспортсмен дедик, дагы башка вариант. Эмелер эмес, баягы так жанагындай виртуалдуу жашоого кирип кеткендер. Эмне компьютерден эле чыгат го дейм. компьютер Актерлор эмес, аялдар көзүнө жүргөн Башка вариант издеп көрөлүк. Наркомандар болушу мүмкүн. Аябай арык болот. реалдуу жашоо наркомандар жөнүндө суроо ойлонуп. Реалдуу жашоо деген реалдуу жашоодон башкасы жок да.
башкасы жок. Жеткенде уже реалдысын алсак кетет. Эмил мырза, ким жооп берет? Ошон үчүн айттым. Так, 5-чи суроого келип калдык. 5-чи суроого жоопту бир аз биз ойлоп атабыз, бул суроо заманга ылайыгыраак суроо окшойт деп талкуу учурунда ошолго багыт алдык. Ошол суроого жоопту Бекболот Дауттан угуп көрөбүз. Даут мырза. Биздин оюбузча, урматтуу алып баруучу, бул сиз бул жерде берилип өткөндөй психикалык жактан бир калыпта эмес, жаштар анан эмоционалдуу, туугандар менен да тез эле урушуп кетет деп белгилеп жатасыз. Биздин оюбузча булар азыркы учурда заманбап компьютер оюндарына кирип кеткен, да виртуалдуу дүйнөгө кирип кеткен. Эмне деп коебуз? Киберспортсмендер деп коебузбу же ошол компьютерге өзүнү арнап койгон адамдар да. Алардын үй жай менен да иши жок, ошол компьютер оюндары болсо болду дегендей максатта ошол жоопко токтолдук. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүз жумуш менен болобу же болбосо айтор компьютерде оюндар болгон сиздин кызыгууңуз негизи барбы же жокпу? Мындай ойноп турасызбы? Бар, албетте. Студенттик сабактардан чарчаган учурда мындай стресстен арылуу учурунда достор менен кирип ойноп турабыз. Мындай Адатпы, адат эмеспи бул сизге? Адат эмес, качан гана бош убакыт анан болгон акча болгон учурда. Мен туура жоопту айтам. Компьютердик оюндарга көз каранды болгон адамдар. Oyun улантылат. 6-чы раунд. Facebook'ta бардык телекөрүүчүлөр азыр смартфон колдонот. Facebook аркылуу да суроо жөнөтүңүздөр. Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Алмаз Сабитакунов Нарын шаарынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, Рим цифрасы менен 6-ны жазыңыздар. Муну сиздер күкүрттөн деп элестетиңиздер. Макулбу? 6 барабар Рим цифрасында 2. Эми урматтуу билермандар, суроо. Көрүп турасыздар, 6 жана 2 ортодо барабар турат. Демек 6да 3 таякча, 3 таякча, 2де болсо 2 таякча турат. Эми ушул 6 менен 2деги бир гана таякчаны бири-бирине алып өтүп, экөөнү теңдеңиздер. Кетти минута. Бул 2ден 1 алабыз. 2ден 1 алып туруп ортосуна монда горизонталдуу түрдө коюп коебуз. Ошондо 2 - 1 барабар 1 болуп калат. Монун 1 бияка өткөн. Дана көрсөтсөң даналап. Бул жакта мондай турат. Барабар, могул жакта 2 турат да. 2-нин экинчисин жазбай, бул экинчи таякчасын бул жакка горизонталдуу өткөрүп койсок, Ал жакта 5 болуп калбайбы? Кегиле. Анда башка. Эмнеге бир таякчасын X ан 10. XX. Мону V-ны X кылып койгон болсок 11, бул жакта жок, болбойт экен. Кандай бир. Жок, ошентсек. Жок, X кыла турган болсок, барабарга тийүү мүмкүнбү? жок, 11 барабар 11 да. 1 деген биздин цифрада 1 11-ди бирлери турабы? Ошондо римский цифрада тура эле болот. Эгер V көрсөтсөң. Болду, түшүнүктүү. V-ны биз барабар X деп атырган болсок, 11 болуп атабы? 11 барабар 11. Биздин Рим цифрасы менен араб цифрасы барабар деген мааниге алып келет экен да. Эгер X кылса, Эмил мырза, эскерте кетен сиздер бонус алсаңыздар болот 30 секундда. Математикалык каалаган функцияны колдонсоңор болот. Каалаган функцияны математикадагы. Эмил мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жоопту Махмудали Султанов жооп берет. Махмудали мырза. угуп жатам. Урматтуу алып баруучу. Көрсөтүп операторго көрсөтсөңүз мен көрөмүн. Кантип теңдейсиз? 6 барабар 12 болуп жатат, бул жерде. Күкүрт даны деп элестетип атасыз, Ооба, күкүрт даны деп элестетип жатам. Анан мен бир күкүрттү жылдырууну көздөп жатам. Кайсыны? V-ны X түрүндө кылып жылдырууну. Ага. Бул X
бул 10-ду билдирет Рим цифрасында. Ал эми 1-ди барыбыз эле билсек керек. Бул жагынан мен Рим эмес, балким араб цифрасын жайгаштырууну туура көрүп турам. 1-1 бул 11. Эми мен туура жоопту айтайын. Телекөрүүчүнүн жообун. Айталы ошол эле көрүнүш болсо, 2-деги барабардан кийинки 2-деги бир таякчаны 6-га алып өтүп 5 болуп турат да, туурабы? 5. 5-тин үстүнө койсо, эмне болот? Тамыр болот. Тамыр коюңуздар. 5-тин үстүнө тамыр коюңуздар. Тамыр астындагы 1 болот. Мына ушундай теңдик келип чыгыш керек математикада, урматтуу билермандар. Эсеп азырынча 4-2. 7-ci раунд. Эмин мырза. Урматтуу алкарчы, мен өзүмө келип чыгып жооп бере турган болсом, биз мындай так илимдерден бир аз алысыракпыз. Өзүбүздүн кесибибиз дагы, кызыкчылыгыбыз дагы. Биз көбүнчө коомдук гуманитардык илимдерге ык койгонбуз. Ошол тарап менен эмгектенебиз. Ошол тарапта боюнча дагы илимдерибизди тереңдетип атабыз. Ал эми бул боюнча албетте физика жана электроника багыты боюнча окуп аткан Махмудали Султанов жакыныраак деп. Түшүнүктүү. Нурдин Элмирбеков Ош шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурасыздар. Сиздер көрүп турган бул фото сүрөттө атайын таштанды таштоочу урналарды жерге эмес, асма түрүндө илип койгондугун байкасаңыздар болот. Бирок бул урналар бекитилип турат. Урналардын ичиндеги нерсе бекитилип турат. Албетте сиздерге кызык болуусу үчүн дагы ушундай жердеги бир таштандынын эмне таштанды бар экенин биз сыр кылдык да. Урматтуу билермандар, бул урналарга эмненин таштандыларын ташташат? Минута кетти. Өпкөнүн ичиндеги Тамекиден башка вариант жок. Неге? Себеби жерде бул өпкөнүн сүрөтүдөй көрүнүп турат да. Өпкөнүн формасында таштаганы түшөт да. Өпкөгө зыяндуу, эң зыяндуу бул тамеки. Тамекинин таштандысын как таштайт? Бул эң жакшы вариант. Өпкөнгө зыян болот деп тарбиялык мааниси да бар суроо болуп атат бул жердечи. Болбойт үнөмдөгөнү. Талкуулайлы, давай. Башка кандай вариант бар? Тамекиден башка вариант карап көрөлү. Мисалы, алкогольдук ичимдиктер же пластика эме. Анда бул болуп жатпайт. Эгер чоң болсо анда аны ойлосок болот. Формасына Өпкөнүн формасы бул жерде. Жана символикасы ушул өпкөнүн Ойлондурат демек. Бул тарбиялык мааниси бар. Бул урна прозрачный болуп атат, мындай. Толгон көрсөттү. Тамекини албай каласың, ооруп каласың деген маанидеги. Кара ойлонуп калыш. Толгон сайын жибарган ою ушул жака бөлүнүп турат. экинчи вариант бар, бирок бул жерде экинчи вариант анча жакшы чыкпай калат да. Бул Германияда жүргөн, Европадачы. Өпкөнүн формасында. Эмне мырза? Кийинки мүмкүнчүлүк берели. Кийинки суроону Махмудали Султановдон угайлы. Махмудали. Рахмат, алгач командама. Чында буга чейин 3 каташылык кетирип алдык. Эми бир упай алып берип жоёлу. Буюрса мындан кийинкиси ушул. Эме болсун, башталыш болсун. Туруп чуп. Бул жерде карап көрө турган болсок, бул өпкөнү көрсөтүп тургандай. Өпкөнүн элеси бардай турат. Эми туура жашырып турат, бирок аң сезимибизде ошол келди бизге. Өпкө. Анан өпкөгө эң зыяндуу нерсе бул албетте билебиз тамеки. Тамекинин таштандысын кайсы бир жерге таштоо керек. Кайсы жерге таштайт? Атайын бул үчүн бул жерде урна орнотулуптур. Бул жерде тарбиялык да мааниси жок эмес экен. Муну көргөн ар бир адам менин өпкөм толуп жатат, эртең ооруп калышым мүмкүн, же болбосо дем албай калышым мүмкүн деген да ой келет деп ойлойм. Мен азыр туура жооп катары тосмолорду алып коёмун. Жакшылап карап көрсөк, бул жерде өпкө жана анын ичинде тамекинин калдыктары. Жооп туура. Өпкөнү сиз жакшылап аясаңыз керек, чылым чекпейсиз. Эме мындай коомчулукка белгилүү тараптары деп дейли.
бардык оюнчуларды мындай спирттик, алкоголдук, тамеки мындай эмелерден алысыраак оюнчулар, билермандар, азыркы муундун өкүлдөрү негизинен өзү ушундай деп. Азаматсыңар. 8-чи раунд. Эмил Чыныбеков Ала Бука районунан сизге каршы суроо жөнөткөн. Бул телекөрсөдө билермандардан мыкты суроо берүүчүлөрдүн катарына кирет. Урматтуу билермандар. Тосканиялык атактуу айкел жасоочу Джонни Гонелли өзүнүн жасаган айкелдерин капкараңгы жертөлөдө жасайт экен. Кызык. Урматтуу билермандар, айкел жасоочу эмне үчүн мындай караңгы жерде айкелдерин жасайт? Эмне зарыл буга? Капкараңгы жерде айкел жасоо мүмкүнбү? Кеттим. Өзүнүн немесин көрсөтөй. Бул элдин көзүн сакташ үчүн. Өзүнүн немесин көрсөтөй. Өзү көрбөйт. Мастерствосын көрсөтүү үчүн эмеспи өзүнүн? Жок, бул жакта мастер балким өзү Тосканияда италиялык скульптор белгилүү, бирок алар бир кызыкчылык кандай бир нерселер Капкараңгыда жасаса, эчесин көрбөйт. Мисалы, Элдин көзүн сакташ үчүн эле го бул жердечи. жетип калбаш үчүн алдын ала. Алдын ала кандай Идеясы. эмне үчүн кап караңгыда деп атат? Жертөлөдө болгондон дагы лампочка күйгүзүп койсо болот да, жертөлөнү эч ким көрбөйт да сырттан туруп. Ал жактан балким анын көзү көрдүр. Балким өзү көрдүр. Бунун кереги жоктур. Лампочканын кереги жоктур да колу менен жасап кеткен. Эконом кылыш үчүн. Балким жер Тосканияда бул жерде свет барбы? Тоскания арал жер мындай. Тоскания арал Италиянын четинде дейли. Свет болгон үчүн жертөлөдө караңгыда болчу. Жок, жертөл атайын тандап алып атат бул. Караңгыдан чыгыш үчүн эмес, башкача айкел жасаш үчүн. өзүнүн немесин көрсөтүү эмеспи мындай? Чеберчилигин. Өтө чебер болгон үчүн. Көрбөй деле жасап коем деген мааниде. Караңгыда ушундай болушу мүмкүн балким. Көзү көрбөйт да. Эмил Баканов. Урматтуу алып баруучу, Бонус берейинби? Үнүмдө 30 секунд бонусун алсак берсеңиз. 30 секунда бонус кетти. Мисалы өзүн жасаганын мисалы караңгыда туруп эле ушундай чырайлуу айкелдер жасайм дегендей маани Мисалы караңгыда көрбөйт. Ор шартта жасайм деппи? Сен кандай банан Мария Мухаммед? Көзү көр, анын көзү көр да, көзү көр болгон үчүн тынч болот, эч ким көрбөйт. Ал айтты караңгы жерде деп кайта Айкелчилер бекерден белгилүү боло алышпайт да, алар бир өзүлүгү менен белгилүү болушу мүмкүн. Демек көзү көр болушу. Өзү көр деле болушу мүмкүн. караңгы жерде болот. Эмне үчүн караңгы жерде болот ат? Ошол кереги деле жок да. көзү көр да. Көзү көр. Башка ренттер барбы? Растын кереги жок. Ганелли деп атат да, эмнеге басым жасап алып баруучу, эмнеге болбосо бир эле скульптор деп койсо болот эле да мисалы. Мүмкүн ошо Көзү көр болушу мүмкүн. Бул балким билип калышат депчи. Ушундай Суроо ким жазды кайталасаңыз? Эмил мырза, ким жооп берет? караңгы жертөлөдө жасап. Эмил Баканов. Урматтуу алып баруучу, бул суроого жоопту Мухаммед Али Эгембердиев жооп берет. Мухаммед Али Эгембердиев. Командан тең эсебин алып чыгасызбы же 500 эсебине артка алып кетесизби? Анткени, урматтуу алып баруучу, тосканиялык бул скульптор көз азиз болгондагы ага жарыктын кереги жок болгон. Жертөлөдө жасаштын керек кажети бул ал жакта көзү көрбөсө деле башка сырттан дагы тоскоолдук да болбойт. Караңгы жерде жасап атат деп атасыз, албетте тоскоолдуктар болбойт да ал жактан. Сырттан болгон, башка жактан жана өзү чыгармачылык идеялар аябай жакшы көркөмдөлүп, илхам келген. Көз азиз адамга жарык караңгынын кайсы айырмасы бар демекчисиз? Жооп тура. Дамир Шерматов Өзгөн районунун тургуну сизге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Советтер Союзунун учурунда жабык шахталарда иштеп жаткан шахтерлор
Шахтанын ичинде жүргөн келемишти эгер өлтүрүп койгон болсо, бир келемиш үчүн 5 рубль айып акча төлөшкөн. Штраф. 5 рубль. Эгерде айлыгы 15 рубль болсо, ошонун 3төн бирин штраф катары төлөп койгон. Таң калыштуу. Эмне үчүн келемиш өлтүргөн болсо, мынчалык көп айып салынып атат шахтада. Кетти минута. Келемиште жер казыйт да. Жок, ал жакта жабык болот. Уксаңыздар, мен ал жакта газ чыгат. Жабык жерден газ чыгат. Көмүр болсун, башка болсун, газ чыгат да. Газ чыкканда келип биз билебиз, кемирүүчүлөр, жаныбарлар биринчи болуп сезет да. А ошол жактан келемиштер аркылуу сезип алса болот да. Эгер келемиштер өлтүрүп салсаң, биле албай каласың. Да бир вариант. Бул келемиштер негизи эле биз билгенде жер казат. Ал ар бир келемиш азайган сайын бул жер казат. Киртир балдар. Балким жумшак жерин билет. Келемиш изи менен казып барат. Жер казганга жардам берет. Жеңил бул жерде. Келемиштен башка газ. 5 рубль штраф болот. Канарейкалар болгон мурда. Ишке зыян тийип атат да. Жеңил зыян тийип Шахталар келемиштер жабык штраф. Кандай пайдасын тийгизген да башка. Газды баягы аныктап бериш мүмкүн дагы мынау. Пароданы аныктап бериш мүмкүн. Кайсы жерде жумшак парода бар. Пландар толтуруш керек да, саясий талап ушундай болгон. Токтоп калат, бир зыяны болот да демек өлтүрүп койсо. Мисалы, адамдар өлүп калат. Кызыл китепке кирген келемиш болушу мүмкүн. Жок, ошол түрү да келемиштин. Дагы кандай болушу мүмкүн? Ошол келемиштер эмне сыртта өлтүрбөй атат? Ичинде өлтүрбөйт. Ички жерде казып берет, жардам берет, жеңилдетип берет. Казуу үчүн жеңилдетип. Эмил мырза, газ десек ал жерде эч кандай. Ким жооп берет? Биз иренжип жүргөн, жаман көргөн келемиш ушунчалык кадырлуу экен да, шахтанын ичиндечи. Кадырлуу деген өлтүрсө штраф төлөп атат да. Негизи өлтүрүш керек өз келемишти. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бизден ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Дагы бир 30 секунд. Бар, мүмкүнчүлүк бар. Ошону бересизби? Бар. Берейинби? Кетти 30 секунда. Аргумент. Ал казат казганга эле. Келемиш негизи пародасы келемиш негизи. Негизи ал жакта Советтер Союзунда аябай чоң масштабта казылган да, келемиштин кичинекей казган керек эмес да. Геологдор аябай мыкты болгондо таап туруп эле. Оңой жерде таап берген да, ошол казган жерине каратып. Жок, геологдор таап алат, анын геологдор табышы оңой эле. Газдын башка жолдору жокпу, газ билиштин. Газданчы. Жок, газды прибор болуп тур. Жаныбарлар биринчи чыгат. Газдан оружие болот, ар бирде противогаз болот. Шахта болот. Жабыкча кооптуулук жагын алайлычы, коопсуздук жагын. Мисалы, дейли. Хотторду билет, чыгып кеткен. Заба болгондо хоттор чыгыш жолдор бериш мүмкүн. Ураганда, шахта ураганда хот жакштабат мүмкүн келемиштер. Шахта ураганда. Ориентация жакшы, кайсы жакка чыгыш барлыгын. 30 секунд аяктады, Эмил. Ориентация жок. Урматтуу алып баруучу, бул суроо көп варианттар чыкты алдыбызда. Талкуу жараянында бир нече варианттар чыкты. Келемиштин негизи аткарган кызматы жана шахтанын ичинде элестетип көрдүк. Эмне жумуштарды аткарып атканда жардам бере алат. Көмүр кезин казууда ойлонуп талдап чыктык. Эми бул жерде мен өзүм жооп берем суроого. Бул жерде келемиштин кызматынан келип чыгып, ошол шахта ишинин, казуу ишинин балким ошол шахта ишинин, казуу ишинде бир ошол келемиштер мындай жол көрсөткүч сыяктуу кызматты аткарышар. Жана анан шахта жабыкчылыктарынын кооптуулугунан келип чыгып, эгер шахта учурунда урап кеткен болсо, бул келемиштерди ачыкка же болбосо жарыктыкка чыгарууда ошо шахтанын ичинде калып кеткен шахтёрлорду чыгарганга жолчурак, мындайча айткан жол көрсөтүүчү катары мындай пайдасы тийиши мүмкүн. Ушул кызматтарын, ушул жактарын эсепке алганда келемиш өлтүрүүнү шахтада ушинтип Советтер Союзунда тыюу салынган, же болбосо штраф салынган деп. Түшүнүктүү. Мен жоопту кабыл алдым. Сиздин жообуңузда кайсы жардамына муктаж келемиштин? Кокусан кырсык болуп жер титиреп кетсе, келемиштин табиятынын сезими, инстинкт ушундай экен, коопсуз жакка келемиш качат экен да. Шахтада көп да эшиктер, коридор көп. Ошо келемиштин артынан шахтерлор чуркап, коопсуз жактарга чыгып кете алат экен. Негизинен жооңуз туура. 5-4.
Айтор 1 ұпай алдыға чықтыңыздар. Эмил. Эми келемиштен мындай бардык эле мындай адамдар азыркы Келемиш кармай аласызбы, тирүү келемиш? Кармай албайм, анткени сестентет баягы суук жаныбар түрү. Биринчи эле караганда адамдын баягы төбө чачы тик туруп кетет дегендей абалда болсо керек. Мен ойлойм бардык эле адамдар. Анткени сырткы көрүнүшү бир аз суугураак адамга жагымсыз. Махмуд Али менимче, Мухаммед Али коркпосо керек келемиштен. Мухаммед Али. Коркуш назарда тутулган жок, урматтуу алып барчу. Бул жерде көрүнүшү анан да. Назима Дубашеванын суроосуна кезек келди. Бишкек шаарынын тургуну. Сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Назима Дубашева. Назима сиздерге адаттагыдай эле фото суроо жөнөткөн. Назар салыңыздар. Автомашинанын ичинде жаныбарлардын айрым түрлөрүн байкасаңыздар болот. Урматтуу билермандар, Volkswagen автоунаасынын рекламасын көрүп турасыздар. Бул атайын рекламага иретинде чыккан сүрөт. Жакшылап караңыздар. Бул реклама кандай максатты көздөп турат? Кетти минута. Бардык адамдарга ылайыкташтырылган деген болсо Бардык континент, бардык. Дагы башка вариант чыгып кетели дагы мындан. Дагы Жаныбарлардын өзгөчөлүктөрүн карайлы, жаныбарлар. Жаныбарлардын өзгөчөлүгүнө мисал адаптация. Бул жерде реклама чоң роль ойнойт эмедечи, автоконцерт. азыр боюнча узун адамдарга да ылайыктуу, кыска адамдарга ылайыктуу. Семиздерге да арыктарга да ылайыктуу. Башка адамдар бар. Сууктарга адамдарга да бүт толуу жерге дагы. кыскасы бүт бардык жерге. ыңгайлуулук жагы эсептелинген. Жагы эсептелинген. Кроссовер машинасы. Дагы да балдар эсептелинген. Бул жерде Volkswagen машинасы эме реклама болуп атат да. Демек, ысык жерде жашайчы, жираф бияктан эме турат. Ичинде бардык шарты бар да комфорт. Комфорт Ичинде бардык жаныбар жүрө берет деген эме? Жок, ичинде кандай ыңгайлуулук вариантыбыз туура болчу. Алыстабайлык биринчи вариант. Ыңгайлуулук бышыктагыла болуп тур мейли. Алты континентте бирдей жүргөн, бирдей. Эмнеге 6 жаныбар берилип атат да 3 машина. Австралияда лемурлар бар. Сурикатта Отурыңыз. Эмин Баканов. Отургула. Эмил мырза, ким жооп берет? Эме бизде бонус барбы? Ошону биле алайын дедим эле тактап. Силер мөөнөтүнөн мурда суроо жооп берген убактыңар болдубу мөөнөтүнөн мурда? Жок, блицте бар, блицте. 20 секундда бере алат экен. 20 секундда бер. 20 секундда кетти. 20 секундда элестетүүлө өзүбүз чечели. Міне болуп атат маселе. кайрылуу ошол вариант континентте. Сага мен микрофон бердим, айт. Міне Алты континент бар. Эми башка варианттарда чыгып калат деген ойда мүмкүнчүлүк бар да. Бул жакта ошол эле континенттер неме кылышыбызды басып жүргөн. Тагда аргумент келтирип аттап коелу. Ошол эле бесспорный. континент, төрт машина, кроссовер. И ыңгайлуу, комфортабел. Ичинде кондиционер бар. Демек бардык суукка бар жерде жүрө берет деген. 20 секундда аяктады. Коркпой чыгасыз деген. Жер планетасыны эксплуатация кылуу. урматтуу алпарчы, так, 9-чу суроо болду. 10-чу суроого жоопту өзүм берем. Бул жерде Volkswagen машинасынын, автоунаасынын бир коммерциялык кызыкчылыктын негизинде көздөп ушул жаныбарлардын пайдаланган деп ойлоп атам. Бул жерде ар кандай климаттык шартта жана ар кандай континенттерде жашоочу жаныбарлардын сүрөтү берилген негизи. Бөлө келгенде 6 жаныбар болуп атат. Биз дагы географиядан окуганбыз, 6 материк жана алардын ар бир континентине мүнөздүү болгон жашаган жаныбарлар берилип атат да бул жердечи. Ошондон алганда, ушул негизден алганда Volkswagen автоконцернинин жетекчилери бул жерде, бул рекламада, бул машинанын бардык шартка, бардык абалдарга ылайыктуу
мындай комфорттук, идеалдуу. Ошо бардык шарттардын бирөөсүн айтыңызчы, өзгөчөлүгү. Мисалы үчүн, бул унаада кандай өзгөчөлүк бар? Мисалы дейли кондиционер болушу мүмкүн. Мисалы да. Кондиционер. Дагы башка функциялары болушу мүмкүн. Люк бар экен. Мындай ар кандай ыңгайлуу да айдаганга. Ошол негизи жаныбарлардан эмелер пайдаланылды ушул жерде. Климат түрдүү абалдарга. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Рекламадагы унаанын ичинде отурган айбанаттар негизинен эки климатка тиешелүү болгон жаныбарлар. Суук жана ысык. Демек, бул автомобилде эки климат контроль деп коет. Эки климат абалына ылайыкташкан, муздатуу жана жылытууга ылайыкташкан кондиционер системасы өзгөчө жаралган. Жооп туура. Аны эмесе мен бүгүнкү биздин өнөктөшүбүз Барбол кондитерлик фирмасынын ширинттерин сиздерге тапшырып койсом. Адал жана таттуу ширинттер сиздер үчүн. Эксклюзивдүү торт Билерман Орду деген бул сиздер үчүн. Белек кабыл алып коюңуздар.